Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бардык көйгөйлөрдүн чечимдери болгон сыяктуу эле ар бир оорунун шифасы бар. Андыктан үмүт үзбөй аракеттенериш керек. Диабет бул өкүм эмес, болгон жаңы жашоо ыраазы, ден соолукту башкаларга салыштырмалуу жакшыраак караш керектигине эле талап. Ага ылайык сизге 5 нерсени аткаруу милдеттендирилет. Ушул 5 талапты аткарчу болсоңуз, сиздин диабет эместерден дээрлик айырмаңыз болбойт. Ал кандай талаптар? Биринчиси зыяндуу адаттардан арылуу. Ага ылайык спирт ичимдиктерин ичүү, чылым чегүү жана газдалган ширин сууларды ичүү сизге тыюу салынат. Негизи бул нерселерди диабет эмес адамдар ичсе деле алар үчүн зыяндуу, ичпей койсо алар үчүн өтө пайдалуу. Сизден биринчи кезекте талап кылынат. Экинчиси болсо көбүрөөк кыймыл аракет жасоо. Албетте бул спорт менен машыгуу деген эмес, болгон адаттагыдан көбүрөөк кыймыл аракет жасоо. Эч кыл дегенде күнүнө 10 мүнөт атайын басып келишиңиз керек. Үчүнчүсү болсо туура тамактануу. Ага ылайык тыюу салынган азыктарды таптакыр жебейсиздер, уруксат берилген тамактарды жетиштүү өлчөмдө эле жеп туруш керек болот. Андан сырткары дагы эки маанилүү тапшырма бар. Булар болсо дарыгер сунуштаган дарыларды өз убагында жетиштүү өлчөмдө ичип туруу. Акыркысы болсо 1 жылда эч кыл дегенде 4 жолу эндокринологдун көзөмөлүнөн өтүп, анда консультация алып коюу. Эгер ушул 5 талапты аткарчу болсоңуз, сиздин ден соолугуңуз буюрса сонун болот. Диабет эместердин дээрлик айырмаңыз калбайт. Диабет менен диабет эместин айырмасы кандагы глюкозанын деңгээлинде эле. Анын деңгээлин көтөрбөш үчүн өйдөдөгү 5 талапты аткарып коюу жетиштүү болот. Анан дагы мен тажрыйбамда ушул диабетиктердин эң зор 3 кемчилигин байкап жүрөм. Алар болсо төмөнкү. Биринчиден алар кез келген адамга ишене беришет. Мисалы кошунасы, диабет менен ооруган башка бир адам, мисалы топинамбура, анан чатыраш азыр көп айтылып атат. Андан сырткары полын деген ушул өсүмдүктөрдү колдонсоң, диабеттен арылып каласың деп айтышат. Чындыгында бул туура эмес маалымат. Андыктан ишенбеңиздер. Экинчиси болсо диетаны карманбоо. Ким насыйсын тыя албаса, ал эч айыга албайт. Андыктан сөзсүз түрдө сизге тыюу салган нерселерди жебешиңиз керек. Жебей коюу аркылуу сиз эч нерсе жоготпойсуз, бирок ден соолугуңузду сактап каласыз. Үчүнчү талап болсо, бул үчүнчү ошол кетирген чоң кемчилик болсо, алардын өз оорусу тууралуу эч кандай билимге ээ эместиги. Бул менен ал өмүр бою жашайт. Андыктан бейтап ушул өзүнүн оорусу тууралуу көбүрөөк билип алууга аракет кылыш керек. Эмне үчүн таблетка ичсем, эмне үчүн диета карманам, эмне үчүн кыймыл аракетти көбөйтүшүм керек? Ушул суроолорго өзү дагы жооп таба алган болсо, анда буюрса ал оору менен жакшы күрөшө алат. Эгерде ушул суроолорго жооп таба албаса, анда эмнеге дары ичип атканын билбей, кээде мотивациясы жоголуп, дарыны деле ичпей коет. Андыктан көбүрөөк өзүңүздүн ушул ооруңуз тууралуу билгенге аракет кылыңыз. Бул учурда сизге эң көп жардам бере турган албетте дарыгер же терапевт же болбосо эндокринолог. Алардан сурагандан тынбаңыз. Дайыма алар менен тыгыз байланышта болуңуз.